түбөлүктү рахатын ойлойт. Ким бир убакыт намазды каза кылса, анын зыяндуулугу ушунчалык чоң экен, үй бүлө бала чакасын үйүн кошо алдырып иргендей дейт. Мисалы Кудай сактасын, бирөө келип рекет деп коелу, каракчы дейли, келип аялын, бала чакасын бардыгын алып кетип калды. Үйүн кошо алып кетип калды. Башына канча чоң кайгы келди, канча чоң зыянга учурады. Бир намаздын казасы ушундай. Караңыздар. Ошон үчүн биз бүгүн тообасыз, эгер ошо күнөөнү кылып атып кете турган болсо кандай? Алла субханаху ва таала айтып атат: "Та'муруна бил ма'руф." Алланын элчиси жакшы көргөнгө чакырасыңар. Алланын элчиси жаман көргөндөн кайтарасыңар. Ва ту'минуна билла, өзүңөрдүн ыйманыңарды дагы унутпайсыңар. Мен башкалар ыймандуу болсун, башкалар жакшы иштерди кылсын, жаман иштерден сактансын деп мен өзүм унутуп калайынбы? Ва ту'минуна билла, өзүнүн ыйманын өскөнүн, ыйманын бекемделгенин, ыйманын кубатталганын, ыйманын машалла жаңыланганын, ошону дагы унутпастан башкаларга жакшылыкка чакырып, жамандык. Себептен Алла Таала эскертип берген. Атамурунан нас бил бир ва тансауна анфусакум ва антум татлунал китаб афала тaqilun. Силер адамдар жакшылыкка чакырасыңар, өзүңөрдү унутуп каласыңар. Болбосо Куран китеп окуйсуңар, Алланын китебин окуйсуңар. Акылыңар жокпу силердин дейт. Бир башкаларды жакшылыкка чакырып аткандан кийин өзүбүздү дагы унутпайлы. Ошого Алла субханаху ва таала эмне акылыңар жокпу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан. Үстүн айтайын: "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли нафсик такун муслиман." Адамдарга өзүңө жакшы көргөн нерсени жакшы көргүн. Чыныгы мусулман сен болосуң деди. Адамдарга, мусулмандарга деген жок. Адамдарга өзүңө эмнени жакшы көрөсүң? Эй мусулман бир тууган, эй Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, сен өзүңө эмне нерсени жакшы көрсөң, бүткүл адамзатка ошо нерсени жакшы көр, ошону ыра көр, сен чыныгы мусулман сен болосуң деди. Демек Алла субханаху ва таала бул аятта айтып атат, туугандар. Көңүл бурайлы. Бизди мактап атат Алла Таала. Эненин ичине бу дүйнөгө келдик. Бирөөнүн келгенине 70 жыл болду. Бирөөнүкү 50, бирөөгө 40, бирөөгө 30, жаш балдар бар экен 5 жыл, 10 жыл болду. Биз эненин ичине бу дүйнөгө келдик. Алла Таала айтып атат: "Ухриджат лин-нас." Чыгарылдыңар силер. Чыгарылдыңар адамдардын пайдасы үчүн. Эми пайда мындай экен да, дүйнөдөгү пайда бар. Дары дармек бердик, кийим кече бердик, курсагын тойгоздук, үстүнө там салып бердик. Бул дагы пайда. Бирок эң жогорку пайда ахиреттин пайдасы. Ахиреттин пайдасы. Дозоктон кутулуп бейишке барса, мына ушул пайда. Ушул пайда. Түбөлүктүү азабынан. Түбөлүктүү бу дүйнөдө азыр курсагын тойгозуп атабыз. Түбөлүктүү ачкачылыгынан ойлойм. Бу дүйнөдөн убактынча рахатын ойлоп атабыз. Түбөлүктүү рахатын ойлойм.